Assalomu alaykum jigitlar. Qisqasi Mahabatni armon degan ekan. Men o'sha adashtirib boshqa videoni tartib olibdim. O'sha ikkiga adashtirdim degan. Unutib telefonimni talab ettirmoqman. Ular qanday atalayotgan. Sizlar mo'g'irda aytib o'tasizlar, hozir men chat berim. O'shani qarab o'rib beraman hozircha. Sizlar uchun aytib o'tasizlar. Qisqasi terilishini ko'rsatib qo'yaman eng birinchi. Terilishi qanday deganda bu 4-chi, bu 1-chi xil bo'ladi. Daha önce ko'rsatdim. 4-chi, 1-chi. Ekon bir taraf olsa 4 bilan 1-chi xildacha. Ondan keyin 3-chi, 2-chi xil bo'ldi. 4 bilan 1'de tartavuz 3-chi, 2-chi xil bo'ldi. Harakat. Shunday. Terayotganda modellerini adashtirib qo'y. Qaysi akkordni bosganda o'sha laytda ayemni bosganda misol men model tartaman. Yeni bosganda modelni tartaman. Shunday. Daha bir ko'rsin. 4-chi, 1-chi xilda bir tartavuz. 1-chi xil. Bo'ldi. 4-chi men 1-chi xil bir tartavuz. 3-chi, 2-chi, 1-chi. Uldi bo'ldi, uldi ketdi. Endi shunda qayra o'ydi. Bo'ldi. Shunday deydi. Shunday.
Эми мондай жер бар го. Ошол мондай болот. Силер монда баштайсыңар, аккордтон баштайсыңар, биринчи баштап атканда. Муну баштап атпаймынбы? Негизи мага деле кыйын болот үйрөтүш. Өзүм да башым айланып. Экинчи латтан 5-чи, 4-чү кылып басабыз. Бул Е аккорд. Жанагындай теребиз. Деп туруп 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-чи латка келип туруп биринчи кылды басабыз. Желательно мом менен баскан жакшы. Просто бул жака монту улам кетет да. Деп улам кетет. Ошон үчүн дейм да. Эгер мондасаңар деле болот. Ушундай болчу. Бирок мага монда удобно да. 7-чи латтан бастык. Эми ушул жерден эле биринчи, анан 6-чы кылды бир тартабыз. Анан жанагындай теребиз. Мындаксаңар кичине эме болот да, мисалы кара, кыймылдатпасам. Ошон үчүн мондаш керек. Ушундай үн чыгыш керек да, короче. Бул жактан терип аткандачы, бул жактан, именно ушул жактан терип атканда башкачараак терилет. Ушул жерге терип атканда. Эми карап, жана 7-чи латтан биринчи кылды бастык го. Ошондой жеринде мондай терилет. 6-чы менен биринчи кыл бир тартылат. Анан 2-чи, 3-чү кайра 1-чи, 2-чи, 3-чү. Өйдөгө терилет да, кыскасы мондай. Бул жерden көрсөтөйүн. Монда алабыз. Дегенде 5-чи латты басабыз мондайына. Деп туруп бир тартабыз дагы 6 менен 1-ди. Деп туруп кайра 3-чү латка жылабыз дагы. Кайра 2-чи латка. Деп туруп 2-чи латка жылабыз дагы. Ошо 3-чү латты. Деп басабыз дагы. Анан кайра монда алабыз. Баскандан кийин. Деп кайра көтөрөбүз. Ушундай болуп жүрүш керек да. Түшүнүр го дейм менимче. Видеону замеренно кылып туруп деле карасаңар болот. Дагы бир жолу көрсөм. Терип атабызбы, мына кетип баратабыз, дегенде мону басканда бир жолу эле. Деп туруп бияка жылабыз дагы бир тартабыз дагы. Дагы бир тартабыз дагы. Ушун тартмону тарткандачы 2-чи лат келип. Деп тартканда мына резко басыш керек. Ушундай үн чыгыш керек. Дегенден кийин могу колду көтөргөндө дагы бир тартабыз дагы биринчи кылды. Деп кол тийгизип туруп эле мага Е көтөрөбүз. Бул резко кылыш керек, мынча окшпой калат эле. Кана
кетти бир да бир жолу. Шашпай кайтыла бергиле. Birinci поток бүттү. Эми моңда жер бар. Азыр ушуну үйрөнөбүз. Баягы жерден келдик, мындай деп келгенден кийин мындай бир круг айланабыз да, мындай. Деп туруп, колду пустой коебуз да, нолдон. Алтынчы менен биринчи кылды. Бир тартабыз дагы. Деп туруп, басабыз да дагы бир тартып туруп. Үчүнчү латты басып туруп, анан биринчи кылды. Дагы бир көрсөм. Маяк келгенде мондай жылап келбиз да. Резко. Түшүнүңөр го дейм. Дагы бир көрсөм. Биринчи лат, экинчи лат, үчүнчү лат деген. Экинчи лат, үчүнчү лат, анан төртүнчү латка келгенде тартып туруп маяка резко жылыш керек да. Кыскасычы. Ох, я баш катып атат. Дагы бир көрсөм. Уш жерге келдик. Дагы бир көрсөм. Дегенден кийин ушул жерге келгенде деп туруп могул атка түшөбүз. Ондан жылап да, короче, могул жерге. Маяка келип туруп мондай басыш керек мунчу. Муну баспай эле койсоңуз болот, просто маяка даярдап турам да менчи, бияка резко жылганда мондай болот. Деп жылганга удобно болуш үчүн ошончо мондай басам да. Кана кетти дагы бир жолу. Деп туруп алтынчы латка, анан кийин бешинчи латка келип туруп тартабыз дагы бир теребиз, бир круг. Деп туруп маяка мондай жылабыз дагы. Мондай турган жеринен мондай жылып туруп ушул жерге келебиз кыскасы. Могул жерге келгенде мондай жер бар. Дагы бир жер көрсөтөм. Маяка келдикпи? Келгенден кийин мондай. Маяка экөөнү басып туруп мондай кылабыз. Экөөнү басып туруп биринчи кылды бир тартабыз дагы. Колду көтөрөбүз дагы бир тартып туруп ушундай кылабыз. Келдикпи? Тарттыкпы? Ушундай кыласың.
экинчи кылды басабыз, үчүнчү латтан монда кылабыз бул жерде. Мына кыл иштейт да бул жерде ужечи. Ушу үндү уксаңар, ушуну эле дуура бергиле. Ушундай үн чыгыш керек мына. Ушундай үн чыгыш керек. Кайталай бергиле артынан. Эми ушунун да экинчи түрү бар. Бул уже мондан келип туруп деп туруп бир круг айлангандан кийин кайра келип туруп деп туруп кайра моекон басып туруп бул кандай болот? Бул жанагыга эле окшош. Бирок кичине башкачараак болот да. Мен да өзүм башыма эме кетип атат. Мына жанагындай эле бул дагы. Дедикпи? Деп мына экинчи кылды басабыз да. Дегенден кийин биринчи кылды тартып коебуз аягына. Болду, ушул эле. Баягынын айырмачылыгы экөө ушул эле. Дегенден кийин биринчи кылды. Ачык болду мына. Ачылган жеринен биринчи кылды тартабыз. Дагы бир жолу көрсөтөм. Экинчи кылды бастык дагы тарттык. Деп туруп пустой алабыз дагы. Экинчи кылды тартабыз пустой. Деп туруп биринчи кылды тартабыз мына. Деп туруп кетти. Ошондо экөөнүн айырмачылыгы мондай болот. Биринчиси мондай болот. Экинчиси кетти. Экинчи поток бүттү. Эми үчүнчү поток. Мондай жер бар. Эми бул жерде басылат дагы муну. Төртүнчү менен биринчи кылды тартылат. Деп туруп мондай жылабыз дагы. Эчтекен баспай эле могул жерден. Эчтекен тартпай элечи мондагы. Төртүнчү 1 2 3 4 5 бешинчиден төртүнчү кылды басып туруп тарттык да мына жалгыз. Төртүнчү менен биринчи кылды тартабыз. Төртүнчү лат. Деп туруп могу экинчи латка келип туруп баш айланып кетти го. Понял. Короче, мына акырын көрсөтөйүнчү, айтпай эле мен сүйлөсөм адашып кеттим мына. Дагы бир көрсөтөм. Ушу төртүнчү кыл менен бешинчи кыл иштейт да бул жердечи. Дагы бир көрсөтөм. Бешинчи латтан төртүнчү кылды тартабыз мына. Кайра төртүнчү латка жылып туруп, экинчи латтан
Анан кийин 5-кыл моюн басабыз дагы. Деп туруп, кайра 5-кыл латтан 5-кыл латтан 5-кылды басып туруп, деп туруп, кайра И аккордко чөбүз. Деп терип кетебиз. Анан ушуну кылып атканда мынан деп атканыңарда 1-кыл тартылат, 4-кыл менен кошочу мына. Эми экинчи поток моундай жери бар. Бул деле ошого окшош кичине башкачараак. Мына 5-кыл латтан 4-кыл менен 1-кыл тартабыз да. Анан 4-кыл латка жылып туруп, деп туруп, мына жерин мына баягындай эле көрдүңбү, окшош. Деп туруп, анан кийин 4-кыл латтан басып туруп, 4-кылды деп туруп, И аккордко түшүп кетебиз. Болду, ушундай. Дагы көрсөм. Ушундай. Ушу жерин араң бүттүм го я. Анан мондай жерлер бар. Ушундай жерлер бар да. Анан аккордторун айтып кетейин. Мына эң биринчи аккорд И аккорд. Уурдатып жатам кимге дегенде деген жери бар. Биринчи аккорд, мен полный аккордторун көрсөтүп коеюн. Мына И аккорд биринчи, экинчи латтан 5-кыл, анан 4-кыл басылат. Экинчи аккорд лестница. Биринчи латтан 2-кылды басабыз да. Экинчи латтан 4-кылды басабыз. 3-кыл латтан мына 3-кыл латтан 5-кылды басабыз. Лестница мындай көрсөтөм. Биринчи латтан 2-кыл, экинчи латтан 4-кыл, 3-кыл латтан 5-кыл. Бул лестница. Муну баары эле билсе керек. Анан кийин 3-кыл аккорд. Бул атын билбей экен, бирок мындай да кыскасы. Экинчи латтан 1-кыл, ошол эле экинчи латтан 3-кыл жана 2-кыл. Ошондо мол аккорд, кылдар басылат да. Биринчи, экинчи латтан биринчи менен экинчи басылат. 3-кыл латтан экинчиси басылат. Мына биринчи кыл, экинчи латтан, ошол эле экинчи латтан 3-кыл латтан 2-кыл. Эми 4-кыл аккорд. Бул Ж аккорду мондай. Мындай эле билсе керек. Опытныйларга жакшы да булдурчу негизи. Мына 3-кыл латтан 1-кыл, 2-кыл, 2-кыл латтан болсо 5-кыл, анан ошол эле 3-кыл латтан 6-кыл. Ушул аккордто, короче, биз мына биринчи аккорд, экинчи аккорд, 3-кыл аккорд, 4-кыл аккорд. Эми последний аккорд калды. Бул кайсы? Бул могул. Бул Талайбек Томов менен Нурлан Телебаевдин көбү колдонушу аккорд. Бул аккорд кандай? Бул аккорд биринчи латтан 4-кыл, экинчи латтан 5-кыл, ошол эле экинчи латтан 3-кыл жана 1-кыл. Эми мондай көрсөтөм. Биринчи латтан
4-cü kıl, 2-ci lattan 5-ci, jana 3-cü, anан 1-ci kıl. Бул аккордтор ушундай. Анан терилип атканда мындай жерлер бар. Ошол жерде Урда деп жатам кимге жашты. Ушундай жер бар да. Ошол жерде кандай? Бул 5-ci латтан 5-ci латтан 1-ci кылда басабыз да. Анан 3-cü латтан 2-ci латтан болду деп терип кете бересиң. Дегенде мондай жер бар. Ушунда кандай кыласың? Болду ушундай эле. Болгондо 1-ci кыл менен кошуп, 1-ci кыл менен бирге тартылат да болчу. Дегенде лестница кыласың. Дегендер бор көтөрүп, ата эне болуп кетти го биягы я. Ай, ушунда адашам да. Кандай? Дегенден кийин лестница кылабыз да. Мен үчүн сенсиз коюп бакыт деп сени мага берген дүйнө. Сенсиз өткөн өмүр жалаң арман. Сенсиз өткөн күндөр бары жалган, бары жалган, бары жалган. Ошо жигиттер, менимче разбор түшүнүктүү болдуго деген ойдомун. Эми видеону 5-6 жолу кайталап көрүп үйрөнгүлө эми. Мен деле анча түшүндүрө албадым окшойт да. Анткени арасында мен да адашып кетип аттым. Бирок негизи ушундай чертилет да. Мындай живой болсо жакшыраак үйрөтмөкмүн негизи. Мындай видеодо түшүнөбү экен, түшүнбөйбү экен, мен да түшүнбөй атаманчы. Ошо жигиттер, разбор керек болсо жазгыла, мен чыгарам. Колдон келишинче мына бүгүн атайын силер үчүн выходной алып жумушка чыкпай, мына силерге разбор үйрөтүп атам. Мейли анда жигиттер. Барыңарга салам, гитараны үйрөнгүлө, гитара керек болот. Гитара четкен кыздарды көп кыздар, гитара четкен балдарды көп кыздар жакшы көрөт дегендей. Тарбия бардыгына бирдей бере, болмала болсун мага атайыны. Дегендер бор көтөрүп жагөзү, жагөзү. Багышпай таталын эминеге. Дегендер бор көтөрүп жагөзү, жагөзү.